Бакаята районунда айыл өкмөт аралык көкбөрү оюнун биринчилерден болуп Кыргызстан айылында өткөрүлдү. Улуттук көкбөрү оюнуна 9 команда катышты. Алгачкы оюнда Кыргызстан жана Ботерек командалары кез келип, тең чыгуу менен аяктап, Булит оюнунда Ботерек командасы жеңишке жетишти. Ынтымак команданы күчтөп, биринчиден Талас областында. Экинчиден биринчи лига, экинчи лига дегенге ушу Бакаята районунан, Талас районунан, Манас районунан, Карабура районунан, Айтматов районунан дегендей ушу балдарды тандоо, аттарды тандоодун эмесине ушу айыл өкмөттөр арасын биз баштаганбыз Бакаята районунда. Наматбек командасынын коргоочусу Мурат Бузурман уулу 2 жылдан бери райондук жана облустук көкбөрү оюнуна катышып, жакшы оюн көрсөтүп келет. Өзүбүздүн айып 2 жылдан бери болуп атабыз, өзүбүзчө чыгып атабыз команда болуп айыл өкмөттүк оюндарга. Жакшы Кудай буйруса, ынтымактар менен. Быйылкы жылдын биринчи жолу болуп айыл өкмөттүк оюндар жаңы баштап атат, биринчи оюн. Улам акилерди көрүп сабап атабыз, өзү атабыз. Бизден кийинки да муундар мына алып жүрүшөт, ат бастырышыбыз эрчип чабыш Кудай буйруса. Быйылкы жылдын эсебинен ошо Көкбөрү федерациясы айыл өкмөттүк оюндарга машина коюп берип атып Башбайгеге. Ошону Кудай буйруса утайын деген ниеттебиз иншалла. Улуттук көкбөрү оюнун облустук жана республикалык деңгээлге көтөрүү максатында жеке ишкер Исрадин Субанбеков Наматбек командасынын 12 оюнчусуна айына 10 000 сомдон айлык төлөп, аны менен катар бүгүнкү оюнда чемпион болгон командага 100 000 сом байге чегерген. Ошо Наматбек айылына көчмөндөр чаап алган Данчак деген ат тап келдик. Тесла, акыл бирске чалып жүргөн аттардан Көктеке, Алып Карай куш, Мачит деген аттарды алып келип ошо спонсорлук кылып атабыз. Эми негизи кыргыз болуп төрөлгөндөн кийин көчмөндөр оюну Кыргыздын каада салт, адатын, наслин сактап, ошол мираста оозу кыргыздын каада салтына көчмөндөр оюнуна салым кошойлу деп ошонун аркасынан иштеп атабыз. 4 айылдан Ботерек айылына бүгүнкү күндө 60 000 сом сайылган байге. Ал эми ушул мурунку эски айтканда Ор айыл өкмөтүндө азыр 50 000 бүгүн сайып кеттик. Буга чейин да 20 000 сом район деңгээлинде бергенбиз. Айыл өкмөтү тарабынан ушул жергиликтүү депутаттар бөлүп берип бюджеттен көкбөрү улуттук ушул кыргыз оюнунун улуттук көкбөрүсүнө бюджеттен акча бөлүп өздөрүнүн салымын кошуп келип атат. Жыйынтыгында финалдык оюнга Ботерек жана Наматбек командалары беттешип 5-1 эсебинде Наматбек командасы чемпион атылып 100 000 сом байге менен сыйланды. Орозбек Бешебаев, Бакаята району.